Папараццинын кандай иши болмок эле менде? Мындан кийинки кабаттагы кошунаңдын фильм жылдыз экенин билип келген го. Кино жылдыздары, папарацци, машыктыруу чагайлар. Эмне деген келип турат? Бул иштер спорт салонунда бүтпөйт бекен. Үйдө жазса жакшы болот окшойт го. Үйдүн аурасында көңүлдүү болот окшойт. Машыктыруучунун бош убактысында мен бош болбойм же ал бошобой калат. Ошол себептен сен азыр эмне кызганып атасыңбы? Жок, кызганып аткан жерим жок. Ушул учурда, болгондо дагы ушул убакта кооптуу экенин билген жоксуңбу? Камсынаба, бул коопсуз жер. Азыр көрдүң го коопсуз экен. Сен бул жерге урушканы келдиңби? Жок, мен сени бир жума 10 күндөн бери көрө электим, туурабы? Мага караганда бул машыктыруу чагай сени көрүүгө мүмкүнчүлүгү көп экен. Албетте. Ачууланып жатам бул көрүнүшкө. Сени сагындым. Мен да сени сагындым. Эмне болду? Экспертизанын жыйынтыгы чыгыптыр. Сен өзүң оку. Сөөктүн аныктамасы. Хасан Карахасан оолунун мазарында жасалган казуунун максаты сөөк калдыктарын иликтөөнүн натыйжасында дене ур соккуга алынып алынбаганын, денеге ок тийип же тийбегенин, эгер тийген болсо ал октун кирүү чыгуу изинин ордун табуу, калдыктар бириктирилип натыйжада денеге ок тийгени жана октун кесепетинен пайда болгон жараат өлүмгө алып келгени далилденди. Өлүмгө алып келгени далилденди. Атамды атып салышкан экен. Өлтүрүп коюшуптур мен атамды. Жесур. Жалганчынын шамы болушунча жанды окшойт. Жесур. Кайга баратасың? Жесур. Мехрим ахайым, чыгып турчу, сураныч. Кечирип койгула, чын эле. Мен сыртта күтүп турам. Кечирим сурайм, күтө турайын. Корхан,
Мен сага бир нерсе айтышым керек. Балам, Кудайга шүгүр, жоргодой туйлап атат уулум менен. Баары жайында экен. Бирок эртең сөзсүз кан тапшырышыңар керек. Кан тапшыралы, анализ да тапшыралы. балам. Аябай коркту, коркуп кетти. Менин жалгызым аябай коркуп кетти. Жахидем менен. Алло, Билент. Апаң азыр коридордо кармалып жатат. Келип алып кетчи. Макул, келип калдым. Кийин дагы угабыз. Дагы бир аз угалчы. Жахиде. Бала бир жерге качып кетпейт го. Ишене албай турам. Ишен эмнеге ишенбейсиң, сүйүктүм? Балабыздын ден соолугу жакшы экен. Сарсана болбоңуздар. Мындай эрте этапта наристелер аябай чыдамкай болушат. Негизи эрте деле эмес, бирок Корхан, ой эмне купкуу болуп кеткенсиң? мен бир аз жаман болуп атам. Оорулууну бөлмөгө киргизгиле. Араба алып келгиле, оорулууну алып барабыз. Эмне болуп кетти? Апакебиз жакшы. Апа, Ой, Бүлен, сен эмне сейилдегенсип бул жакта? мен да уктум. Ой, тууа кылдым. Акыбалы кандай? Алып кел. Дагы кеңири кароо үчүн үстүңкү кабатка чыгалы. Жакшы болуп кеткиле. Ой, сен качан келе калдың? Алло, Сухан, сага бир аздан кийин чалсам болобу? Кое турсаң, ата менен чогусуңбу? Жок, Стамбулдамын. Жахидени ооруканага текшерүүгө алып келгем. Макул, байланышабыз анан. Эмне болду? Жахиде, азыр Суханга эч нерсе айткан жокмун, ыжалат болбосун деп. Анан айтабыз, жарайбы? Макул. Жахиде, жакшы элесиңби? Жакшы. Корханды жалгыздатпай тургула. Анын жанында Бүлент бар, мен сага Жок, мен өзүм эле. кымбаттым, жардам берейин деп эле. Болду, рахмат. Макул, анда мен бул жердемин, керек болсом. Мен кош бойлумун. Кош бойлумун. Ой, жетишпей калдым. Эмне кылабыз? Жүрөгүмдү жарганы калдың. Эмне болду? Эч нерсе, эптедим. Эмнени эптедиң? Докторду десең? Сен да оңой олжо эмессиң да, Жахиде. Мен да ал сөзсүз бир нерсе ойлоп табат дедим. Жакшы элесиңби? Ооба, кечирип кой. Сени да чуркатып койдум окшойт. Жүрөгүм жарылып кете жаздады, Жахиде. Уулуң да сезди аны. Бул жака өлгүрүп жетип барайын деп чуркап, аны да кысып койдум окшойт. Макул. Ушунча келгенден кийин эми текшерүүдөн өтөлү. Силер чыгып кеткенден кийин. Жахиде, бир нерсе керек эмеспи? Мен бул жердемин. Жок, мен да азыр чыгып калам. Сен бара бер. Макул, бүгүн кызыктай, башкача болуп турасың. Көздөрүң өлгөн балыктын көздөрүндөй болуп турат. Дарыланып алсаң дурус болчудай.
жакшы бар. Жакшы кал. Бүлен, тиги чөнтөгүмө немени телефонумду алып берип койчу. Берейин. Ичинен кара. Кандай болуп калдыңыз? Жакшы, уколалар менен көөнүм ачыла баштады, жакшымын. Абалыңызды карап көрүп дагы бирди беришибиз мүмкүн. Макул. Айыгып кетиңиз. Кем болбоңуз. Жаным, Бала кандай экен, баары жайындабы? жакшы, баары жайында. Сени менен да сүйлөшө албадык. Атамды эмнеге сураттың эле, Сухан? Экспертизанын жыйынтыгы келиптир. Жесурдун атасы тапанчанын огунан өлгөн экен. Ошондой экен. Fügen айым, кана суранам. Мен үчүн бир аз ичип коюңузчу, кана. Эмне кошконун кайдан билем? Ошол үчүн мен айтып атпаймынбы ичиңиз деп. Жок. Кемаль, кана оозуңду аччы. О, Азамат. Мына Кемаль ичип Абдан алды. даамдуу толкун шорпосу тура. Жок. Күйжүрленип атат. Fügen айым, доктор эмне деди эле? Мындай кылсаңыз ийне саям деген. Муну карасаң, сен да бул тарапка кошулдуңбу? Жөн эле коелчу. Элиф, кечки тамактан бери эч нерсе жеген жок. Макул. Жесур ага келгенде жээр. Каалабайм дейм. Ne me touchez pas. Эң сонун. Ар секунд сайын күчөп баратат. Мындан ары Жесурга деле кыйын болот. Тиги неме эми мени тынч койбойт. Кайда барсам көлөкөдөй ээрчи болот. Күзөттү дагы да күчтөндүргүлө. Көзүңөрдү чоң ачкыла. Кырсык болчу болсо бетиңерге түкүрөм. Угуп алгыла. Бул жерде да дал ошондой. Жесур Алемдар уулу фирмага да фабрикага да бир кадам аттабасын. Түшүндүңөрбү? Түшүндүм. Эмне болду? Мени менен жалгыз калуудан коркуп жатасыңбы же? Эмнеге коркмак элем? Сени адам ордуна көрөмбү десең? Колуңдан келсе тегерети адамдардан коргон куруп кой мен үчүн. Бирок унутпа. Мен да ушул фирманын өнөктөшүмүн. Чал. Чала бер. Кишилериңди чакыр. Чөйлөрүңө чал келишсин, мени алып кетишсин. Кана чалбайсыңбы? Мени кара. Чегиңди билип жүр, болбосо көрсөтөм көргүлүктү. Сен атамды кантип тузагыңа түшүрдүң? Ошону мага айтып берчи, отур. Сүйлөшүп алалы. Оğlum, мен уксаң. Сен дарыларын алсаң болчу да экен. Ошол түндө эле тузак эле деп какшап калдың. Коюп кой аны. Коюп кой. Ордуна кой.
мага. Ошол түнгө тиешелүү. Бүт баарын айтып бермейинче сени бул бөлмөдөн чыгарбайм Корлу да. Кана отур. Айтып башла бүт баарын, шашпай айт. Эмнени айтайын? Эч нерсе билбесем эмнени айтайын? Жесур Алемдар оğlu, мен сага эмнени айтып берейин? Сөз түшүнбөгөн кандай жансың? Ал бул жерде. Мен эч нерсе билбейм. Жатакана жетекчисин өлтүргөн түнүңдү айтып бер. Мен эч кимди өлтүргөн жокмун. Жакшылап ойлон. Жакшылап ойлон. Кана айтып бер. Кана, мени чарчатпа сүйлөтүп. Рыза мени ал жерге күч менен алып барды. Мен каяка баратканыбызды билген эмесмин. Мындан кутуласың деди. Ичине киргенибизде Бас дейм, бас, кир. Рамзу мүдүрдү көрдүм. Бас дедим сага. Бир бурчта тизелеп отурган болчу. Жакындаганда колу буту байланып экенин байкадым. Сен эмне кылган жатасың? Сага эркиндигиңди алып берем, адалет. Жок, антпе. Бас. Кыйкырдым, өкүрүп бакырдым. Мени кое берген жок. Баңгизаттын таасиринде болчу. Белинен тапанчаны чыгарып, Угуп атам. Сирхат бей, саламатсызбы? Мен Сухан Корлу да, Алимдар оğlu. Сухан айым, саламатсызбы? Угуп жатам. Жесур сизде маалыматалары менен үйдөн учкан бойдон чыгып кетти. Атамдын жанына барат болуш керек деп ойлогом. Дал ошондой болуптур. Азыр алар фабрикада экен. Кандайча? Жесур ушул учурда таксин Корулдун жанындабы? Сирхат бей, суранам, келиңиз. Жесурду бир гана сиз көндүрө аласыз. Жагымсыз бир окуя болуп кетишин каалабайм. Макул, баратам. Сизге дарегин жөнөтүп коем. Макул, күтөм. Адалетти прокуратурага алып келишкенде мен шаарчада болчумун. Эмнеге? Мен өлтүргөн жокмун деш үчүн шаарчага бардыңбы? Адамга окшоп укчу болсоң айтып берейин. Атамды жатакана мүдүрүнө мурун өлтүрдүңбү же кийинби? Ошону айтчы мага. Мен эч кимди өлтүргөн жокмун. Таксим бей, кирсем болобу? Жоголгула. Эмне болуп атат? Кыйкырып өкүрүп атышат. Эмне болгонун түшүнгөн жокмун, эшик ичинен бекитилген. Ачкыч бар, бирок Таксим бей эч кимди кирбесин деп атат. Курал жок беле? Дөрбөчү. Жесур! Мен шаарчага түшкөндө баары тынч болчу. Сен жайлы ордуңан оңой менен козголбой турган адамсың Корлу да. Мага артисттик кылбай жакшылап баарын айтып бер. Жесур, ач эшикти. Ал түнү шаарчага эмнеге бардың эле, айтып бер. Эшикти ач дейм. 1 мүнөт Сухан, атаң экөөбүз сүйлөшүп жатабыз. Кана уланта бер. Мен кынага бардым атаңды көрөйүн деп. Атамды көргөнү дечи? Чын элеби? Ооба. Бирок ал жок экен. Мына көрүп турганыңдай сүйлөшүп атабыз. Мен да уккум келет. Акырында бул окуя эки тараптан тең мага да тиешелүү экен. Макул. Отур анда, сен да ук.
Бардым. Себеби бир кат жазып жөнөтүптүр, жарашалы деп. Теге каргыш тийгир катты айтып жаткан жоксуң бу? Теге болду эми сени менен күрөшүп отурбайм деген кат болуп жүрбөсүн? Кетем деген экен. Менин тамтыгымды чыгара албасын түшүндү окшойт. Мен болсо кеткенине толук ишенүү үчүн баргам. Турган турпатың менен жалган айтып жатасың. Жесур, Эми акылыңарга келдиңерби? Бул келесе о мени өлтүрүп койсо да унчукпайт экенсиңер Мен го. чалдым сизге, бирок Жесур, бул иш мындай болбойт. Суранам. Бул жол менен чечилбеш керек. Кое турсаң, сен мени аяп жатасыңбы же атаңдыбы? Жогол дейм, чыккыла кеткиле. Уксаң, абалыңды өтө жакшы түшүнүп турам, бирок бул кылганың туура эмес. Сен менин абалымды эч качан түшүнө албайсың. Ал үчүн атаңды өлтүрүүлөр керек. Ал үчүн атаңдын жанын алган адамдын көзүнө күндө карап турушуң керек, Сухан. Атаңды мен өлтүргөн эмесмин, Алемдар оолу. Таксимбей, жакшы элесизби? Таксимбей өтө жакшы, шүгүр. Ага бир нерсе кылат деп коркуп жаткан болсоңор, ага эч нерсе кылбайм, кармабайм дагы. Анын бир тал чачына дагы тийбейм. Бирок ал өлгөнчө түрмөдө жата турган кылам. Ошондо да анын бир тал чачына тийбейм. Эч качан, эч. Арыздооңуз жокпу? Эмне дейсиң? Эмне күнөө кылыптырмын? Өнөктөш болгон фирмага кире албаймынбы? Менин доом бар негизи. Мен бүгүн прокуратурага барып, мунун үстүнөн кайрадан арыз жазам. Полиция эмес, бул жерге тез жардам келиши керек болчу, байкуш. Бул бала жинди бул. Экспертизанын жыйынтыгы чыгыптыр. Билет атаң муну. Ошол үчүн алдын ала даярданып атпайбы? Мени келип калат деп. Көзүңдү ач, Сухан, көзүңдү ач. Дале жетпедиби сага? Өлүмдүн себеби кылмыш экендиги тастыкталды. Мага эмне? Мага кандай тиешеси бар мунун? Жакшы. Эгер сага тиешеси жок болсо, анда маселе да жок. Мени кара. Могу жинди күйөөңдү алып кет, болбосо менден бирди көрөт. Сен да абайлап сүйлө. Мен да силердин тынчыңарды ала алам. Жинди болуп калган бул. Жиндинин гана пикири өзгөрбөйт. Тергөөчү бей. Кечиктиңиз, жакшы көрсөтүү болду эле. Ук. Сен кандай жомок айтсаң айта бер. Мен баары бир чындыкты ортого алып чыгам. Сен кыжалат болбо, тынчтан. Дагы бүткөн жок дечи. Канткенде да ошол түнкү күбөдөн бирөө бар эмеспи? Канткенде да. Рыза баарын билет ошондой. Ошончо жылдан бери аны кантип коркутуп келдиң? Анын оозун бычак менен да ача алышкан эмес. Ошол үчүн өлтүрүүнү каалаганда. Чегиңден чыкпа, Алемдар оолу. Сабырымды түгөттүң, жетишет. Ал түнү эмнелер болгонун баары бир иликтеп чыгам. Иликте кашайгырдыкы. Иликтегин да бүтсүн бул иш. Эмне билгиң келсе батыраак билчи, жетишет. Тергөөчү бей. Досуңду бул жерден алып кетпесең, аягы жакшылык менен бүтпөйт. Бул кылганың туура эмес, Жесур. Урматтуу тергөөчүм, ушунчасына ыраазы болуп туралы. Мындан ары Тахсин Корулда менен жалгыз жолугушууңа тыюу салам. Мен оюм да ушундай. Арыздансаң арыздан. Дооң болсо доола. Бирок суранам, экинчи мынты бет маңдай келбегиле. Жүк ташуучу эшиктен кириптир. Унаасын фабриканын жанына токтоткон экен. Дароо күзөтчүлөрдү иштен ал. Күзөт башчысында. Ой, аларың мени корганды кой, тигиге чырак менен жол көрсөтүп жүрүшөт. Түшүндүм, кожоюн. Кеткенде айтып койгула. Жарайт.
Эми тыныч жашоо жок мага, Серхат бей. Бул маселе чечилбесе мен тынчтанып жата албайм. Билем. Бирок тынчтанышың керек, Жесур. 30 жыл мурунку окуянды иликтеп атабыз. Сабырдуу болушуң керек. Тиги октун изине карап туруп, кандай куралдан атылганын билсе болбойбу? Азыр ошол иш иликтенүүдө. Иштин көптүгүнөн башыбыз айланып калды. Биз тез арада рызаны табышыбыз керек. Мага ишениңиз, айтып берчү жалгыз киши ошол. Бул иш 30 жыл мурунку октун изин табуудан да кыйын. Антип караба мени. Сени шагысынып калбасын деп жатам. Ал киши 30 жыл бою ооз ачпаптыр. Эгер айтып берүүнү каалабаса, ал мага кат жөнөтмөк эмес. Билип турам, ишенем буга. Макул, ошончо нерсени билген болсо, эмнеге баарын так даан айтып бербейт анда? Ойноп аткансып кыска кабар жөнөтүп коет. Бүгүн Адалет айымга да кабар жөнөттүр. Менден кутулбайсың деген. Бул көрүп турганыңар шише меш болот. Айнек мештен эритилип чыгарылганда ага форма берүү үчүн кайрадан ысытуу керек болот. Бул болжол менен 1200 градус ысыктыкта жүзөгө ашат. Мештин ичинде 250 килограмм айнек бар. Меш болсо апта бою тынбай иштейт. Устабыз азыр мештен айнек алат. Мурдатан даярдаган түстүү айнек чыбыктар бар. Күрөң жана ак. Булар оптикалык сүрөттөр үчүн колдонулат. Азыр ысыктыкта шише менен аларды жармаштырат. Айнек чыбыктарды алгандан соң уста менин артымдагы аспап менен форма берет. Айнек узакка сыртта калган үчүн муздай баштайт. Ошондуктан аны кайрадан ысытуу керек. Уста шишени бир калыпка келтирген соң түз сызыктарды толкун сызыктарга өткөрө баштайт. Андан кийин ушул үстөлдүн үстүндө айнек формага салынат. Жок. Рызаны кармашкан күндө деле тиги неме эч нерсе далилдеп бере албайт. Ошондой. Эмне ишенбей жатасыңбы? Жок. Бул Жесур Алимдароğlu деген эмени оңой олжо көрбөңүз. Кайдан кайерге келдик? Жууркандын бир учун тартсак, экинчи учу ачылып калып жатпайбы? Бул келе соодон кутулуунун бир жолун билсем барбы? Дароо тизгинин тартмакмын. Жакшы элеспи? Көзүмө көрүнбөй жыгалгылачы. Суу ичиңиз. Ал шишенин оозу эмне ачык? Эми эле ачтым го. Эми ачкан эмеш. Келе соо деп атасыңбы? Билбей калчудай. Дары кошконсуң да, уулума зыян берүү үчүн мени уктаткылары келип жүрүшөт да. Суранам андай дебеңизчи, эмне кошмок элем? Мен силерге жумшак мамиле кылып койгом. Эми момун деп ойлойсуң го, Андай эмес. Макул, болду. Жүрүңүз. Барын билип турам. Билем, макул, жүрүңүз. Андай эмес. Фүген айым. Бул жакка басалы. Үйгө баралы. Суунун оозун өзүбүз ачып ичебиз. Тигилерге айтпай туруп, Бир аз бул жакка басалчы. Жүрүңүз. Жок, барбайм. Тикем бар. Бутума кирет. Барайынбы? Суранам, келчи азыр. Барып калам. Гүлдөрдү карап келсекпи? Көлдүн жээгине баралы. Лилияларды көрүп келсекпи деп ойлонуп аткам да. Аларды карап турсаң көңүлүң көтөрүлөт экен. Лилияларга кеттик. Ошентели, ой, карасаңыз Ширин келди, Ширин. Уна менен баралы Лилияларга. Уна менен баралы. Лилияларгабы? Дароо баралы. Лилиялар деген сонунда.
Алло. Корлууда жергесинде жүрөм. Сюхан Корлууданын устаканасындамын. Макул. Күт. Кечиресиз, бул жерде сүрөткө тартса болбойт. Макул. Чыгып баратам. Далі чыгыш элекпи? Жок, тергөөчү Сухан айым жана Алемдар уулу чогулуш бөлмөсүндө сүйлөшүп жатышат. Михрима айым да келди. Кош келиңиз, Михрима айым. Кушубак бол, саламатсыңбы? Баар ичинде отурганда бензинчи ачып туруп ширекке чагып жиберсек гана атаң бер. Рыза өзүн коргогон эмес экен. Ооз ачып да сүйлөбөптүр. Берилген суроолорго ооба да, жок да дебептир. Себеби жатакана мүдүрүн чындап ошол өлтүргөн. Балким Рызанын наркоман болгонун пайдаланышып кылмыштагы ашылтап коюшкан. Иш илгери болсун. Кош келиңиз, Михрима айым. Кош келиңиз. Кушубак болла. Араң жетип келбедимби? Жаман иш болуптур дейинби? Жеңиш кут болсун дейинби? Мен Кудайга шүгүр дедим. Мунусуна да шүгүр дейли. Корхан ууланып калышканын айткан жок мага. Жакшы, алар жакшы болуп калышты. Тергөөчү чалып калгандан шашылыш келе бердим. Дагы бир тамчылатма беришет, анан кечинде нишан ташындагы үйгө барышат экен. Макул, ишим бүтөөрү менен аларга барам. Кана, абалыбыз кандай? Бизден эмне кызмат? Түрмөдөгү каттоого таянсак, Рыза менен жолугушууга барган экенсиз. Ооба. Эмнеге? Эми мен ички сезимиме жетеленип эле. Кандайча? Жолугушуу үчүн ошончо ора болуп турсуз. Бет маңда келгенде эмне демек элеңиз? Ал камаларда мурда баңгизат колдонгон жаш жигит эле. 18 жаштагы жаза жоопкерчилиги мойнуна илинген адам болчу. Бирок ошол учурда гезиттерге жазылгандарга жана айланадагылардын айтымында жазасын жеңилдетүү үчүн бир топ эле себептери бар болчу. Ооба, бирок түрмөдө жатып бирөөнү өлтүрүп койбодубу? Мен да ошону айтып жатпаймынбы? Бул жигит кыска эле мөөнөткө камалып, анан эмнеге киши өлтүргүч болуп калды? Себеби эркиндикке чыкпасын деп бир нерсе уюштура коюшкан да. Ооба. Бул тема кайра айланып эле атама келди. Жок, мен бирөөнүн атын атаган жокмун, жөн гана болушу мүмкүн дедим. Атын айтпасаң да бул жерде баарыбыз кимди айтып жатканыңды билип турабыз. Анан сиз да эмнеге ушунча жылдан кийин муну иликтөөнү туура көрдүңүз? Эмнеге? Себеби мага жесур күч берди. Чын айтам, Сухан. Азыр маңдайыбызда жаңы тергөөчүбүз отурат. А калган бийлик ээлери анын сурагынын алдында. Бул жетишкендик жесурдун шарапаты менен эмеспи? Ушул күнгө чейин атаңа ким тике карап сүйлөй алды? Бир мен бар болчумун. Мен болсо кыйкырып кала берчүмүн. Менимче Рыза да ушул себептен сени менен байланышка чыкты. Сенин ким экениңди териштирип билип алган болушу керек. Түшүндү. Ага. Компьютерде кат жөнөтүп аткам. Анан сиздин тиги программаңыз иштей баштады. Кайсынысы? Атын жазарыңыз менен ал жөнүндө маалымат чыга баштайт го. Ал бир кезде Корлуудалар үчүн жасаткан атайын программа болчу. Эми ким издесе издесин, анын мааниси жок. Рыза табылсынчы, биздин айтканыбыз туура экенин ошондо билебиз. Мен азыр. Эмне болду? Азыр. Мына ушундай кыласыз. Уулум, акырын. Мен бул иштерди жакшы түшүнбөйм да. Болду, ташта, биз өзүбүз бүтүрөбүз, болду. Угуп атам ага. Жесурбу? Жок, өзүмдүн агам. Агам дейби? Кемалдын агасы барбы? Фүген айым, кээде ушунчалык акылдуу болуп каласыз, бизди шылдыңдап атат го деп ойлойм. Менин эсим дайыма эле ордунда.
Акылсыз болгон сенсиң. Макул ага, мен анда дароо үйгө барып келейин. Биздикилер күнөсканада жүрүшөт. Макул, оорчулугу жок болсо жөнөтүп жибер. Эмне болду? Бензин таптыңызбы? Ички сезимим эгер ийгилик коштоп турса, Рызага жакындаштык деп атат. Ичиңердеги сезимдерге өтө эле ишене баштадыңар. Бул менин тынчымды алып жатат. Кайда? Эч жака, ушул жердемин. Дал ушул жерде болом. Киши өлтүргүчтү табууңарды чыдамсыздык менен күтүп жатам. Бир киши кем же ичинде калдыбы? Жанымда бирөө бар болчу, ошол жок. Жылбай турла, мен ажаткананы карап келейин. Макул. Азыр тамакка барабызбы? Алгач Корлудагы зайтун майын өндүрүү заводуна барып ал жерди көрөбүз, андан соң тамакка. Ичинде эч ким жок. Анда эле жок, жөнөй беребиз го. Балким заводко барып калар. Кеттик анда. Эмне кылып атышат болду экен? Эмне болгон чогулуш ушунча саат отургудай? Бир аз мурун жандана башташты, бирөөлөргө чалышты, азыр компьютерди ачышты. Бул жакшы кабар экен. Мага Саликти чакыр. Мехмет бейдин үйүнө жөнөттүңүз го? Ооба, мен да ошону айтайын деген макул. Компьютерде эмне кылып жатышат? Макул Кемаль, сен аны кандай болсо ошондой көчүр, макулбу? Макул. Унутуп атам. Сен болгонун болгондой жөнөт. Мен да IP номерин тергөөчүгө берейин. Болду, жөнөттүм ага. Макул, азыр карайын. Болду, келди, болду. Ага, бүгүн үйгө келесизби? Фүген айым бир аз тынсызданып атат. Бир аз эмес, бир топ эле тынчы кетти. Тамакта жебей атат. Алсыз болуп калабы деп коркуп атам. Макул Кемаль, барам. Макул анда, мен аларды алып келейин. Сиз да Фүген ай муктагыча келип каларсыз. Макул Кемаль, макул, барам. Көрүшкөнчө рахмат. Сизге азыр жөнөтөм. Эми сени ким болсо да издеши мүмкүн да. Бул дарек Рызаныкы экенин кайдан билмек элең? Билбейм. Сезип жатабыз. Кечиресиз, сезип жатабыз. Сюхан мындан кабатыр болушу мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш, бирок бул үмүт. Бул даректин такталышы боюнча буйрукту бердим. Бүгүнкү жазылгандардын баарын архивге салдыңарбы? Ооба, көбүнчө каттар келди. Азыр эле изилдөө бөлүмүнө кат жөнөттү. Рыза жөнүндөбү? Маалымат жазылаптыр. Эмне жөнүндө экенин тааныштарыман сурап берейин, кааласаңыз. Жакшы болмок. Эгер бизге тиешелүү болчу болсо, Таксим бей менен сүйлөшүшүбүз керек. Качан билсек болот муну, тергөөчү бей? Кечке чейин табылат. Буйруса. Дареги да билинеби ошондо? Ооба, базада эмне болсо баары белгилүү болот. Мен болсо жесурду көздөп жүргөн айым болуп калбаса экен деп дуба кылайын. Ооба десең, абдан сүйүнөт элем. Жүрүңүз. Чыгып барачат. Жоголуп кетишсин. Сизден кабар күтөбүз анда. Макул, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө мүдүр бей. Көрүшкөнчө. Жакшы баргыла. Тынчтан Корлуда чыгып баратабыз. Ушундайыңды койчу дейм. Карман албай жатам, эмне кылайын? Көрүшкөнчө. Мен да чындыктын ортого чыгышын каалайм. Бирок ач көздүгүң көзүңдү көрө кылышын каалабайм, Жесур. Билем.
туура эмес кылып алсаң өзүң эле бушайман болосуң. Туура айтасың. Эгер чынчылдык болбосо чындап капа болом. Каяка, устаканагабы? Ооба. Стамбулга кеткенге чейин сени көрө албай каламбы? Көзүңдөгү согуш калканын ачып койсоң балким көрө аларсың. Жоқ, жоқ, аға, анте көрме. Жоқ, аға, таштама, аға, сұранам. Аға, қарма, бекем қарма. Аға, антпе, аға, сұранам, таштама мен, аға! Аға, қой өрме, сұранам сенден, аға, қой өрме, аға, бекем қарма, аға, сұранам, қой өрмеші, таштама, аға, сұранам, қой өрме, аға, айтқаныңның барын жасайым. Айтқанды қылбасаң, ушул жерден таштап жіберем, чирип өлөсүң. Аға, барын жасайым, аға, қой берме, анта көрме, аға, сұранам, аға, қой бермеші мен, аға, барын атқарам, аға! Кандай болуп калдыңар, жакшысыңарбы? Ооба жаным, ооба. Эртең менен бир аз кыйналдым эле, эми болсо Жокердей болуп калдым. Үйгө келдик, унаамды токтоттум. Жакшымын буюрса. Жалгызым го мен. Макул, анда мен кечинде келип кетем. Макул жалгызым, макул, көрүшкөнчө. Ий, кой турсаң? Сен чыга бер, мен азыр келем. Каяка? Дарыларымды алайын. Чалсак өзүлөрү алып келип беришет. Ой, Корхан, жайма койчу бир аз. Макул Сухан, мен анан кайра чалайын, үйгө бартам. Макулбу? Макул, ойгонооруң менен чал. Алло? Саламатсызбы, мен Жахида Курлуда. Ооба, көп убакыт болуп кетти. Бүгүн жолугушсак болобу? Суранам, бул өтө шашылыш, өтө маанилүү, суранам. Ооба, күтүп турам. Макул. Барайын анда, макул, көрүшкөнчө. Менин айткандарымды кылсаң, сени куткарып калам. Сенин карындашыңа да алетте бул таштандынын арасынан куткарып калам. Түшүнүктүүбү? Менин айтканымды кыласың. Макулбу? Аға. Таптаза инсан болосуң. Сага сөз берем, эркин адам болосуң. Сөз берем сага.
Sen bul işti бүтүрүшүң керек. Cesur Alemdar oğlu. Al yüzü karanı sen öldürüşün gerek.